Былтыр мына сиз айтып кеткендей, Зиябидин мырза, митингтерге чыгуу болгон. Ошондо биз дагы канча жолугуп, мына өкмөттүн башчысы Акылбек Жапаров, Усунбекович дагы жолугуп, ошондо тапшырма бизге берген. Мына ушул митингке чыккандардан өздөрүңөр тандагыла, мына 20га жакын өкүлдөрдү мына бергиле, мына мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу отуруп, эмне көйгөйлүү маселе, эч кандай жаңы салыкты киргизбесек, салыктардын ставкаларын жогору кылбасак, эмнеге ушундай нааразы болуп атат деп ушундай тапшырма бергенде биз ушул 20га жакын өкүл менен тыкыз иштешип чыгып, мындай сунуштар болду. Ушул 20нын ичинде 2 эле ишкер 8 миллиондун тегерегинде экен. Биз ушинтип түшүндүрүп, 8 миллионго чейин ККМ болсо такыр эле төлөп эле койгула десе, ал 2 ишкер айтты, эмнеге биз ишке чыктык деп. Мүмкүн ушундай бир маалымат жетишпей калгандыктан алар биз жөн эле чыгаттырбыз деп, анан ошол эле калган ишкерлер 8 миллиондон ашып, бирөөнүкү 30 миллион, 50 миллион өздөрү айтышты. Чын эле биздики ушундай акча жүгүртүү көлөмү бар деп. Ошондо алар бири-бири менен дагы мындай айтканда кичине талаш тартыш болуп кетти. Тиги кичи бизнес айтты, эмнеге силер чыгып атасыңар деп. Анан биз дагы айттык, эми чын айтканда патентти алып коюп, мен кичи бизнесмин деп, кичи ишкермин деп, бирок чын айтканда мындай орто ири бизнес эле экен. Биз айттык, макул, ушуга чейин патент алып иштеп жүрүп турсуңар. Мыйзамды бузуп иштеп жүргөнгө карабастан биз мына буга чейин болгонду унуталы. Ушул күндөн баштап мындай давайте, мындай айтканда карап чыгып, жаңы баракчаны ачып иштейли деген мындай ниет менен биз иштедик.